тур. Түздөнүү солго. Жолдош Кыргыз Республикасынын президенти, куралдуу күчтөрүнүн башкы колбашчысы, Кыргыз милициясынын 100 жылдыгына арналган салтанаттуу парадка өздүк курам даяр. Ички иштер министри Ниязбеков. Саламатсыңарбы жолдоштор? Эркин тур. Эркин тур. Кыргыз милициясына 100 жыл. Кыргызстанда милиция кызматы Октябрь революциясынан кийин Түркистан АСРнын эл комиссарлар кеңешинин курамында 1918 жылдан баштап советтик жумушчу дыйкандар милициясын түзүү менен баштаган. 1924 жылдын 14 октябрында РСФСРдин курамында Кара Кыргыз автономиялуу облусун түзүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Мына ошол жылдан баштап Кыргыз аймагы биринчи жолу өз алдынча мамлекеттик түзүлүштүн алкагына бирикип, кыргыздардын улуттук калыптануу процесси башталган. Эркиндикти сүйгөн эл Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн кайра жаралуу жолуна алгачкы кадамын таштады. 1924 жылдын 21 октябрында Кыргызстандын аймагында мамлекеттик бийликтин убактылуу органы Кара Кыргыз автономиялуу облусунун революциялык комитети түзүлгөн. Аталган комитеттин аткаруу бийлигинин бөлүмдөрүнүн катарында Ыбырай Тойчинов башында турган административдик бөлүм да болгон. 1924 жылдын 1 ноябрында административдик бөлүмдүн отчетунда облустук милиция башкармалыгы иштей баштагандыгын, анын биринчи начальниги болуп Аркадий Арумов дайындалгандыгын жана милиция кызматы кылмыштуулукка каршы күрөшүү милдетин аткара баштагандыгын белгилеген. Ошол күндөн баштап 1 ноябрь Кыргыз милициясынын түзүлгөн күнү болуп калды. жылга чейин Кыргызстан коопсуздук боюнча дүйнө мамлекеттеринин арасында
71 орында турса, 2024 жылы 24 орынга чыгып, алдыңкы коопсуз өлкөлөрдүн катарын толуктады. Президенттин, министрлер кабинетинин жана жалпы элдин колдоосу менен кыргыз милициясы акыркы 4 жылда өзүнүн тарыхый бурулушун жасап, Кыргызстандын элинин коопсуздугун камсыздоо багыттарында чоң жетишкендиктерди багындыра алды. Söz kutlуктоо үчүн Кыргыз Республикасынын президенти, куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы Жапаров Садыр Нуркожоевичке берет. Урматтуу генералдар, офицерлер, прапорщиктер, сержанттар жана милициянын кадырлуу ардагерлери. Урматтуу мекендештер жана бүгүнкү салтанаттын ардактуу меймандары. Биз бүгүн сиздер менен бирге бир кылымдык улуу жолду басып өтүп, ары татаал, ары кооптуу милдеттерди аткарып, канчалаган оор сыноолорго татыктуу туруштук берген кыргыз милициясы туура 100 жылга толгон тарыхый датаны белгилеп жатабыз. Эң алды сиздерди кыргыз милициясынын 100 жылдык мааракеси менен чын дилимден куттуктаймын. Жалпы коопсуздукка жооп берген ички иштер органдары мындан ары дагы жүздөгөн жылдар бою элибизге ак кызматын өтөп, калкыбыздын сыймыгы болуп, бүгүнкү даңктуу салтанаттарды далай жолу өткөрөсүңөр деген аруу тилегимди билдиремин. Баарыңыздарга чың ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Мекенибизде ар дайым тынчтык өкүм сүрүп, мамлекетибиздин өнүгүү жолундагы байсалдуу сапарыңыздар ийгиликтүү улана берсин. Ар бир милиция кызматкерлеринин жүрөгүндө Манас атабыздын кайрат күчү, деми, айкөлдүгү, ар намысы жаңырып турсун. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктаймын. Düstur! Saltanatlı yürüyüşke! Bölükler boyunca Ormorduk aparat düz, alganları bir sızıkçı tüpkü aralıkta yüzdelü ongo adam Борбордук аянтта Ички иштер министрлигинин Талас областтык ички иштер башкармалыгынын парадтык тизими. Салтанаттуу парадтык тизимде Ички иштер министрлигинин Талас областтык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси, милициянын полковниги Козукеев Азенбек Рахматиллаевич жетектеп өтүүдө.
асманда чыгыштан батышты карай Кыргыз милициясын куттуктап, Кант авиабазасынын чабуул авиациясынын учкучтары учуп өтүүдө. Парадты Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин, Улуттук гвардиянын жана Ички иштер министрлигинин курама оркестри жыйынтыктап отурат. Оркестрдин башкы дирижеру подполковник Жуматай уулу Дастан.